Туугандар, ушул маселени айтайын деп эле бир эч эле убакыт болбой атат. Убакыт болсо унутуп калам. Эстесем убакыт болбой калат дегендей. Шайлоо боюнча мына 2-3 күн калыптыр. Аз болсо да айтып коеюн дедим. Колдон келишинче ушуну башкаларга уксаңыздар, жеткизиңиздер. Видео менен бөлүшөлү. Группа башка WhatsApp жактагы Instagramдардан стористериңизге чыгарып, туура депутаттар шайлайлы дегенимде, эмнеге дегенде дагы келечекте ушунча бир канча жыл бир иштешет да. Ушуну бир элге каршы эмес, элге пайдасы тие турган закондор чыгарышсынчы. Эмнеге дегенде мына ушу 3 критерийни карайлычы туугандар, эң негизгиси. Биринчиси ыйманын карайлычы. Болбосо Кудай ачуу Кыргызстанда 80-90% мусулман. Ошонун ичинен чыккан депутат бар болуп анан тиги жогорку кеңеште проблема толтура, андан башка проблемачы. Толтура проблема бар да айтып атса. Бирок ошол депутат, ошо эл шайлаган депутат бар болуп жолукту алыш керек, жолуктан чечтиш керек, даават жабыш керек деп эле бир толтура да эми азыр айтып атса. Ушундай маселелер көтөрүп отурат да, как будто ушул эле проблема болуп аткансыпчы. Мындан башка проблема жок да. Ошо элден чыккан депутат болбосочу, ошолчу. Мусулман 80-90% мусулман жашаган элден чыккан депутат. Ошон үчүн ыйманын карайлычы бир туугандар, канчалык деңгээлде ыймандуу. Эми ага кичине эле ыймансыз деп айтыш кыйын, эми Аллах Тааланын астында күнөөкөр болуп калбайбы. Бирок эми ыйманы алсызбы же бирөөгө акчага сатылып ошону атайын ошол жака обсужденияга салып атабы билбейм. Экинчиси илимин билимин карайлы туугандар, Анткени мен таң калганым, эми закондордун баары дебейин, бирок көпчүлүгү эл каршы болуп атат ошол законго. Анткени обсуждение чыгарып атышпайбы, порталга салып атышат. Мынакей обсуждение кылалы, кандай дейсиздер депчи, туурабы мамлекет. Эл каршы болуп атат. 100% десем балким калпычы болуп каламбыз. 80-90% калпычы болот. Канча окуйн каршыда. Бирок ошол депутаттар 100% кээ биркилери туура деп за голос берип, голосун берип өтүп кетип атат. Болбосо көпчүлүк ошо колдоп депутаттар өтүп кетип атат да. Болбосо эл каршы, элден чыккан депутат болбосочу. Эл шайлаган да мындай айтканда. Анан кандай ушул илим билим ошол таң каласың да. Үчүнчү опытын карайлы туугандар, канчалык мындай ушул мындай опыт дегени мен мындай ушул иштеди ушунча жыл. Кандай бир биз мындай пайдалуу болду, пайдасыз болду, кандай болду ушунун бир иш чарасы деген сөз да мындай айткандачы. Буга чейин кыйратпагандан кийин анан азыр мисалы плакатка жазып окумуш кылып, мынтип алам, анан мыйзам иштетебиз, анан тинтебиз, мынтебиз. Девиздер укмуш эми азыр окуп атсаң, кээ бир мындай жолдо жүрүп барат окуйсуң да, девиздерин уксаң тим эле, ой, тим эле алтын сөздөр да. Бирок ишке келгенде эми мун кандай бул жаман, бул жакшы деп азыр мен именно могу депутат, тиги депутат деп айтпайм, конечно. Билсем дагычы. Анткени туура эмес болуп калат. Эми кыскасы ошо айтайын дегеним ушу 3 ыйманын карайлы, илим билимин карайлы, экинчи, үчүнчү опытын карайлы туугандар, Макул эми ушул дуа кылалы анан, ушул жакшы мындай ыймандуу, билимдүү депутаттар келсин, ушу элге каршы закондорду ошолор эмет бербей, колдоп бербей, элге тие турган, пайдасы тие турган закондорду чыгарып берсин депчи. Кандай болгон күндө дагы бир Кудайдан коркуп, бир туура негизде жашап өтүшкө баарыбызга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин.